сүйгүч бир тууганбыз. Атам Карапаев Нурбек Эркинбекович тарыхчы. Сабактан келгенде дайыма абалыбызды сурап турат. Атамдын адамгерчилиги, боорукердиги, адамга кылган мамилеси мага дайыма көмөк болуп турат. Менин атам ак көңүл, келген конокой меймандос жана өзүнүн жакшы жактарын көрсөтүүгө дайыма аракет кылган адам. Мен китепти көп окугандыгым менен жана ак көңүлдүгүм менен атама окшошмун деп ойлойм. Кээде атам экөөбүз жалгыз калганда сыр чечишип, сырдашабыз. Кээде китеп окуп жатканда "Кел кызым, бул жерине чейин окуп, анан ой бөлүшөлү" деп кээде жарышып окуган учурубуз болот. Атам абдан жакшы киши. Атам биздин кызыкчылыктарыбызды өзүнүкүнөн биринчи орунда коюп, биздин тилеген тилегибизди, ойлогон оюбузду орундатайын деп жүрөт. Кыргызда 60 күн ачка калсаң да атаңды ойлоп жүр деген макал бар. Бул макалды чечмелегенде өзүбүздүн атабызды гана эмес, өзүбүздүн ата-энебизди дагы ойлоп жүрүш керек экенин түшүндүрөт. Бар болмаса деке, мен сизине сыйынтырам. Менин атам эң жакшы адам. Жаратканын бизге эң жакшы ата берген. Анткени ал бизди эч нерседен кем калтырбай, жакшы тарбия берип, эң жакшы мектепте окутуп жатат. Менин атам эң жакшы адам. Мен атамды жакшы көрөм. Менин атам акылдуу, мээримдүү, баарын билет. Бизге билим эле бербестен спорт оюндарына кызыктырып, ар кандай спорттук оюндарга алып барат. Үйдөн акыл оюндары, шахмат, шашкини биз менен ойноп үйрөтөт. Атам бизге убакытты туура пайдаланганды үйрөткөндүктөн биз баарына жетишебиз. Атам бизде эле эмес, көптөгөн балдар, кыздарды тарбиялайт. Менин атам жөнөкөй ата эмес, менин атам мугалим ата. Мен келечекте атамдын эмгегин актайм. Атамдын ар дайым ушундай болушун каалайм. Атаке, мен сиз менен дайыма сыймыктанам. Сизге төмөнкү ырды арнайм. Ардагым асыл атам, ар качан тийсин батаң. Алдыдагы бактыбызга ар дайым болуңуз аман. Менин атам эң жакшы адам. Билесиңби, ата деген кандай зат? Эненин жүрөгүндө, көкүрөгүндө 2 жыл жүрсөк, атанын жонунда өмүр бою жүрөбүз. Ата деген ушундай керемет жан, чарчап турса дагы балдары менен эшиктен келип ойногону, анын күлгөнү, сүйлөгөнү бала үчүн чоң тарбия. Ооба, ата деген бул ооруса да, кайгырса да билгизбеген үй бүлөнүн асказоосу. Ата деген ушундай адам, анын бут кийими чоң болсо да кийип көрүүгө аракеттенесиң. Анын көз айнегин тагынып, өзүңдү кыйын сезесиң. Анын костюмун кийип, өзүңдү олуттуу, сүрдүү элестетесиң. Оюңа келгенде андан талап кыласың, ал аны кубаны менен аткарат. Анын ар бир кылган кыймылын жасап көрүүгө аракеттенесиң, бирок кыла албарыңды билесиң. Себеби ата бала үчүн жан көтөргүс азаптарды көтөрө ала турган сабырдуу, боорукер, күйүмдүү ата. Менин атам жашообуздагы эң бир чоң орунду ээлейт. Атам мен үчүн бул дүйнөдөгү жараткандан кийинки адам. Себеби бизди багып өстүргөнү айтып бүткүс нерсе. Мен анын мээнетин өмүр бою актоого тырышам. Менин атам эң жакшы адам. Ата менин кубанычыма шерик болуп, биргеликте күлө ала турган инсан. Дайыма Аллахтан менин бактылуу болуумду, адептүү, эстүү болуумду суранат. Албетте, ата деген сенин жакшы өсүүңдү каалайт. Атакемдин түшүктөрүн, кыйынчылыктарын өз жүрөгүм менен сезип турам. Атам өз башынан өткөн кыйынчылыктарын,
менин башымдан өтпөшүн каалап турат. Мен өз атам менен сыймыктанам. Атамды миң сөз менен мактасам да, бул аздык кылат. Бүт ааламды кыдырсам, атамдай адам табылбас. Атам менен өткөргөн ар бир убакыт мен үчүн бир башкача сезимдерди курат. Азыртадан баштап жакшы окууга аракет кылып, жакшы баалар менен атамды сүйүнтүп турам. Ата бизге кылган кызматың, аракетиң аткаруудан эч качан тажабайт, өзүнө милдет да кылбайт. Жөн гана чын жүрөгү менен бизди багат. Атаке, мен сизге ыраазымын. Сизди аябай жакшы көрөм. Ден соолукта болуңуз. Көп жашаңыз. Менин атам дүйнөдөгү эң жакшы киши. Атакем, асылым, менин келечектеги урсатым. Атам менин тирегим, бирегимдин күчү. Атамдын касиети анын караанында. Ошондуктан мен эч нерседен коркпойм, тайманбайм. Себеби атам мени ушундай тарбия менен өстүрүп жатат. Мен атамдын кылган иштери, ар бир кардарларга жасаган жумшак мамилесине, адамдар менен бат тил табышканы, ак көңүлдүгү менен сыймыктанам. Кыздары үчүн кам көргөн сизге болсо керек, атаке. Сиз бар үчүн тилегейбиз тейиз, маанайыбыз жайдары. Мен сизди жакшы көрөм, сыйлайм, урматтайм ата. Атанын сөзү акылдын көзү. Ата сыйлаган абир табат, эне сыйлаган элге жагат. Менин атам. Ата деген ата экен да аты улук. Перзенти үчүн жер тырмалап казып кудук, мээнет кылып күнү түнү баласы үчүн алы жеткен жумушуна болуп кулдук. Ата деген ата экен да өзү улук, уул кызым деп жерге өзүн уруп, балдарынын амандыгын тилейт экен. Турса дагы өзү ооруп, алы куруп. Бар болгула балам деген ата келер. Бала өсүп кызматыңар кайтып келер. Аман болуп ден соолукта жүргүлөчү. Перзент үчүн чоң заасыңар ата силер. Менин атам эң жакшы адам. Мекен бул ар бир адамдын туулуп өскөн жери. Ата бабаларыбыз бизге дүйнөнүн эң сонун жана берекелүү жерин мекен катары тандап, таштап кетишкен. Ата мекенибизге кызмат кылуу, сүйүү, коргоо ар бирибиздин милдетибиз. Менин атам Абдырахманов Тимурлан да башка аталар сыяктуу аскерге өз мекенин коргоо үчүн кызмат өтөп келген. Атам аскерден кыргыз-казак чек арасында турганын, ал жерден кандай кооптуу нерселер болоорун, күндүзү да, түнкүсүндө суук болсо да, ысык болсо да чек арадан карыш чыгбай кайтаруу керек экенин айтып берди. Мелжиген асман алдында, мен турам чектин жанында, куралды колго кармап, антымды бекем сактап, кайтарам күн-түн чек ара деген ырда айтылгандай, аскерге барганда ал жерден кан жанын аябай, кыргыз элин, жерин көзүнүн карегиндей сактоо керек экени тууралуу ант бергенин айтты. Атамдын айткандарын угуп, мен атам менен сыймыктандым. Менин атам эң жакшы адам деп мактануу менен айта алам. Анткени атам мени ар дайым жоопкерчиликтүү, калыс, эмгекчил, күчтүү бол деп айтып келет. Бул эң жакшы мүнөздөр атамдын өзүнө гана тиешелүү. Ата кылып берген Кудайга шүгүрчүлүк айтам. Ата, сизге рахмат. Ата деген ата экен да аты улук. Перзенти үчүн жер тырмалап казып кудук. Мээнет кылып күн түнү баласы үчүн алы жеткен жумушуна болуп кулдук. Бар болгула балам деген ата келер. Бала өсүп кызматыңар кайтып келер. Аман болуп ден соолукта жүргүлөчү. Перзент үчүн чоң зоосуңар ата силер. Менин атам дүйнөдө эң жакшы киши. Атакем асылым менин эң мыктуу устатым. Ар качанда бийик көрөмүн мен атамды. Атам мен үчүн эң мыкты, эң күчтүү жана эң мээримдүү. Мен атамдын кулк мүнөзү аябай жумшак. Мен атамдын даанышмал сөздөрүнөн үлгү алам. Атам мага көптөгөн акыл наасаттарын айтат. Келечекте атама окшогон акылман адам болгум келет. Атамдын ар бир кыймыл аракетинен үлгү алам.
мен атамды жакшы көрөм. Ата аска тоо, эне оргуган булак, бала экөөнө тең шамчырак. Ата болуш ардак, эне болуш сыймык. Агасы минген атты энеси минет, атасы салган кушту баласы салат. Ата деген ата экен да аты улук, перзенти үчүн жер тырмалап казып кудук, мээнет кылып күнү түнү баласы үчүн, алы жеткен жумушуна болуп кудук. Ата деген ата экен да өзү улук, уул кызын деп жерге сууга өзүн уруп, балдарынан амандыгын тилейт экен, турса дагы өзү ооруп, алы куруп. Бар болгула балам деген ата келер, бала өсүп кызматыңа кайтып келер, аман болуп ден соолукта жүргүлөчү, перзент үчүн чоң зосуңар ата силер. Ар качанда